Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Эрин Суметов. Биз бүгүн сиздер менен үмүт тууралуу сонун окуяны баяндамакчыбыз. Күндөрдүн бир күнүндө бир бөлмөнүн ичинде 4 чырак күйүп турган экен. 4 чырак бири-бири менен сүйлөшүп атат дейт. Биринчи чырак: мен сабыр чырагы болом. Азыркы күндө адамдар чыдамсыз, күтүмсүз, сабырсыз болуп бартат. Ошондуктан мен бул дүйнөдөн өчүп калганым жакшы деп сабыр чырагы жалп этип өчүп калат. Экинчи чырак айтат: мен болсо ишеним чырагы болом. Азыркы күндө адамдар бири-бирине ишенбей калды. Атасы баласына, баласы атасына, бир тууганга, доско бардыгына ишенбей баратат. Ошондуктан менин дагы өчүп калганым дурус деп ал дагы өчүп калат экен. Ал эми үчүнчү чырак айтат дейт: мен болсо сүйүү чырагы болом. Азыркы күндө элдердин мекенге болгон, элге болгон, жерге болгон, бири-бирине болгон, ата-энеге болгон, айтор көп жакшы нерселерге болгон сүйүүлөрү өчүп бартат, төмөндөп бартат. Ошондуктан менин дагы өчүп калганым жакшы деп сүйүү чырагы дагы өчүп калат. Ошол маалда эшик ачылып, бир кичинекей наристе бөлмөнүн ичине кирип келет дагы бардык чырактарга кайрылат. Силер эмне үчүн өчүп калдыңар? Силер мага керексиңер да. Мен караңгылыктан корком. Силерсиз мен кантип жашайм дегенде, нар жакта күйүп турган бир чырак баланын жанына келип: сен эч качан кайгырба, ыйлаба бөбөгүм. Сенин жаныңда мен бармын. Мен турганда башка чырактарды биз күйгүзүп алабыз деген экен. Сен кимсиң десе, мен үмүт чырагы болом дептир. Ансыңардай урматтуу, кадырлуу биздин көрөрмандар, эч качан үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Сиздердин үмүтүңүздөр үзүлбөсө, сүйүүнү дагы, сабырды дагы, ишенимди дагы бардыгын күйгүзүп кайра кайтарып аласыздар. Үмүтсүз бир гана шайтан деген. А биз адам баласы үмүтүбүздү эч качан үзбөшүбүз керек. Ошол үмүтүбүздүн башкы жибин жаратканга байлайлы. Жалпыңыздардын келе жаткан Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Gel Ramazan